урматтуу Сапар Жумакадырович. Күн жылыды, бирок үшүгөн бишкектердин жүрөгү жылыган жок. Күн чыкты, бирок буулуккан буктар чыккан жок. Арине, кандай гана аба ырайынын катаал шарты болбосун, бул жаратылыш кырсыгы. Азыркы тесттеги кырсык бул жаратылыш кырсыгынын уландысы. Бир гана бизде эмес, коңшу мамлекеттерде болду. Түркменстан газсыз калды, Казакстандын темир тобу суусуз, карды эритип ичип калды, Алматанын бир району жылуусуз калды дегеним Орто Азиянын бардыгын ошол аба ырайынын каттуу шарты каптады. Бирок элге азыр эмне керек? Элге эки гана нерсе керек. Ошол кемчилик кетирген адамдар кетиш керек да. Анан жанагы булар жабыркагандар, жаратылыш кырсынан жабыркагандардын компенсация маселесин чечиш керек. Мына ошондо алардын көңүлү жылыйт. Мына сиздин артыңызда үшөөгөн Бишкек тесттин киши отурат. Ар намысы бар жигит арызын жазып берип кетиш керек. 1 миллион элдин каргышында калган киши кантип отурат? Биздин артыбызда 1 миллион үшөөгөн киши отурат. А сиздин артыңызда жылуу Бишкек тесттин директору отурат. Эртең кеч бүгүн эрте кызматтан алыш керек. Бул сиздин эркиңиз. Буга жетет деп ойлойм. Мына биринчи кезекте ушуну алыш керек кызматтан. Экинчи, кырсык болбосо тесттеги кырсык болмок эмес. Насос тоңбосо Бишкектер тоңмок эмес. Бул мейли баягы кырсыкка даярдык көрө албайт экенбиз. Кырсыкка Американын өкмөтү даярдык көрө албайт. Анткени аны кайдан келерин эч ким билбейт. Бул кашык менен кабактын ортосунда. Бул кадимки эле жаратылыш кырсыгы. Ана кырсыктан кынтык издебеш керек. Ой, өкмөттү кетиш керектигин кетиш керек. Бирок күнөөлүү адамдар бар да, кышка даярдык көрбөгөн адамдар бар да, отурбайбы артыңызда? Мына ушуларга эмне эрк жетпейби? Сиздин эркиңиз жетпесе биз токтомго кошуп берели. Кетириш керек буларды, кармаш керек. Ой, 1 миллион Бишкекти тоңдуруп коюп, анан ушул жерде отурат да. Аңды бизди ким суроо берет экен деп элеңдеп, эки жан карап. Экинчи бир энергетика тармагы эшекке эрге мингенде кыйшык минген да. Энергетика министрлиги убагында мына Аскар Алимбеков билет. 23 миллион сомго 72 аппаратты кармачы. Азыр Энергия холдинг 43 штатты канча миллионго кармап атат. Мен жакшы билем. Аво башкарбайт да, депутаттар башкарбайт. Койду койчуман кыла албайсыз да, койду кой кайтарбайт да. Койго койчуман керек да. Фракцияга деле жетекчи керек да депутаттарга. Андыктан энергетика министрлигин кайрап келбесек, мындай авариялардын алдын ала албайбыз. Ушул жагын бир карап көрсөңүз деген сунушумду айтам, калганын талкуудай айтам. Рахмат.